Sizler ketkendan keyin hatты жазайлы. İşte dagы. Ош песке жазайлы. Мына жерде мынандай болуп атат. Болбосо прокуратурага берип коелу, прокуратурага жазып берели. Жок, мындай болду азырчы мыйзам десеңер, мыйзамга иштебей атат. 3 жыл болду. Эл кайра чогулуп атат. Мында чогулган 50ге жакын жай тургун Төлөкөндөгү шагыл чыгаруучу заводдун жабылуусун талап кылып жатышат. Аны Алымбек Татка жоопкерчилиги чектелген коому 2018-жылы куруп баштаган. Бул ишкана эле-телене бир топ тоскоолдуктарды жаратып жатыптыр. Анткени аталган компания жайыт категориясындагы жерге эл менен макулдашпай техникалык жабдууларын орнотуп алгандыгын билдиришүүдө. Заводда курулган эми заводду баштайм деп аракет кылып атат да, бирок ошол заводдукка келип азыр иштешине каршыбыз эл талап кылып атат, ушу заводду алып кетсинler. Жабылсын деп атат, кетсин. Hem sebep degende muna teknikalarını alıp gelsin, kayta gelip elden kızırına tersin. 3 jolu tireşi oldu. 3 jolu tireşide men katıştım. Özleri hem bir atalar. Eldi konflikten alıp kaçtık da ellerin bir-biri menен немеге konflikte girip ketpesin, narkı belki bol bolsun. Аны менен катар эл суу ичкен каналга завод суу топтоочу шакектерин мыйзамсыз өз билемдик менен орнотуп алган. Бул жагдайда элге толук суу жетпей тартыштык жаралууда дешет. Элетели завод ишке кирсе жол бузулуп, жайыт тарып калат деп кооптонушууда. Мындан улам жашоочулар укук коргоо органдарына чейин кайрылган. Бирок натыйжалуу жыйынтык чыккан эмес. Бул кредитке курулган арыкта канал. Ошол кредитке төлөнгөн каналдын аз эл төлөп атат. Ар бир семья 500 сомдон жылына. Иче турган арыктан сууну тартып атышпайбы? Элге суу жетишпей калат. Булардын жүздүк турбада суу алып чыгышкан буларчы. Эгер ошо иштеген болсо, элге суу жетпейт да. Бул жерде 1000ге жакын түтүн. Тийиштүү органдардан прокурор, Карасын прокурор Айткулов деген келип, комиссиялар келип, ошол жердеги жаратыштар келип, анан бул жерге туура эмес, мүмкүн эмес экен деп туруп, анан булар анан Айткулов талап коет. Өкмөттүн убактылуу өкмөт башчы болуп турган Катам Сулаймановго талап коюп, ушул жерден техникаларын алып чыгып келсин, кайта ордуна келтирип койсун дейт. Калыбына келтирсин дейт. Ал аткарылган эмес. Заводдун курулушуна каршы болуп жаткан эл менен Төлөкөн айыл өкмөтү жеринде жолукту. Ал элдин талабы менен Алымбек Татка жоопкерчилиги чектелген коомунун ишин убактылуу токтотуу чечимин кабыл алды. Азыр мап кетсе, бул документ ушун баарын көрөбүз. Суу жагындагы, экология жагындагы бүт жагына кандай тармак болсо, тармакты белгилемес, бүт комиссиянын составына чечебиз. Бул нерсенин баарын. Бул жер жайыт жерге кире беле? Өзү негизи жайыт жерге деп айтылат өзү. 2018-жылы аталган компанияга лицензия өнөр жай жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети тарабынан берилген. Деген менен Алымбек Татка жоопкерчилиги чектелген коомунун кызматкери элдин каршылыгынан завод иши 4 жылдан бери токтоп тургандыгын айтат. Ал мыйзам чегинде тиешелүү уруксат кагаздарын алуу менен иш башталганын билдирүүдө. Киркелиспештик болуп атат. Келише албай атат, ушу элдер иштетпей атат бизде. Бизде ошо жергиликтүү бийликтен бизде колдоо болбой атат бизге. Бизде бардык документтерди алганбыз биз. Анан буга чейин сотко берип келишти. Сот Бишкекте, Первомайский районунда 3 жолу беришти. 3 жолдон кароосуз калтырды. Себеби биздин документтер баары мыйзамдуу болгондугу үчүн. Ошо. Эске салсак, Төлөкөн айыл өкмөтү 7 айылды бириктирип турат. Анда жалпы 32 миңден ашуун калк 4900 кожолук бар. Айыл элинин басымдуусу дыйканчылык жана мал чарбачылык менен алектенишет. Алмагүл Эркебай кызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.